Урматтуу Ipsum айдоочулары 97-96 жылдар менин могу радиатор, печкамдын радиатору бузулуп калды эле. Бузулуп тешилип. Мындай болуп. Ошону кыскача силерге айтып кетейин. Кандай чечиш керекти. Мен ошо интернеттен карап кичине кыйналып отуруп чечтим. Биринчиден могул жактан баштайын. Мына моунун баарын чечебиз. Могул жактын баарын чечебиз. Көрдүңүздөр, алдын чечебиз, капталын чечебиз. Анан могул жерде темир болот. Могул жерде темир. Ошону чечтим. Анан могул жакта мына воздуховодду чечтим. Бул жагында чечүүнүн кереги жок экен. Анан бүт эле ачып койсоңор болот экен. Кээ бирөө айтат, моунун баарын чечиш керек. Тигиндей мындай деп эчтекесин чечкен жокмун. Анан бир нерсени айта кетет элем. Мына могул шурупту чечет экенбиз. Моуну чечет экенбиз. Анан алды жакта экөө бар экен. Могул жакта экөө, могул жакта экөө. Анан могул капталында 2 крепеж деп койчу эле. Ошондой бар экен. Ошону ачабыз. Анан мен чече албай атканда эң башкысы эч кимге билинбеген, мына могу көрдүңөрбү, мына могу жерде бир шүмшүк бар экен, шуруп. Ал жакшы фиксация кылбай атат, көрсөтүп коеюн. Анан ошону чечиш керек экен. Ушул жашымча табалошу менен байкабай көп кыйналдым. Анан ошону чечкенден кийин, баарын чечкенден кийин бул жака өтөбүз. Бул жака өтөбүз дагы могул экөөнү чечебиз. Мына камыттарды экөөнү чечебиз. Анан ушуну чечкенден кийин жигиттер, айдоочулар могул 2 резинканы алмаштырыш керек экен. Мына могул 2 резинканы. Көрдүңөрбү? 2 резинканы алмаштырыш керек экен. Бул экөө могул жерде турат экен. Анан мен эскисин салып коеюн деп эскисин салып койсом, суу агып калды. Ошол үчүн суу акпаш үчүн жаңы резинка алмаштырыш керек экен. Анан могул жерде воздуховодду чечип, темирди суурсак эле оңой чечилет экен. Анан мояктын баарын ачып алыңыздар. Эң оңой болот экен ачып алсаңар. Ачканда көрсөтөйүн дедим эле, уже жапканда тартып калдым. Бирок барыңыздар, могу алдына шурупту көрсөтүп коеюн. Мына могу бир шуруп, тетиги жагында экинчи шуруп. Ошону чечсеңер, бат эле алмаштырып койсо болот экен. Анан мен деген муну деген мастерлерден сурасам, алмаштырып беребиз, бирок 6,5 миң сом деген үчүн өзүм эле алмаштырып койдум. Эң жөнөкөй, анан оңой экен.